Жыргал жашоо кыялдануудан, ал эми бакыт реалдуулуктан жаралат дешет. Мына ушул сиздин кыялдарыңызды кандайдыр бир деңгээлде ишке ашырган айым программасы кайрадан 3 каналда. Саламатсыздарбы? Өзүм 1993 жылы Талаш шаарына караштуу Манас айылында төрөлгөм. Аты жөнүм Эсенгелди кызы Алина. Мектепти ийгиликтүү окугам, аяктагам. 9-дан кийин 110 кесиптик лицейин окугам. Турмушка чыкканыма 4 жыл болуп калды. Улуу кызым 3 жашта, кичүүсү 3 ай. Ошо үйдө отурам. Жолдошум 1992 жылкы. Обычно эле таанышканбыз. Таанышып, сүйлөшүп, бирибизди жактырып, турмуш курганбыз. Эч кандай мындай эмеси жок эле. Жолдошу жок эле. Жакшы, азыр жакшы эле жашап жатабыз эки кызыбыз бар. Мен бул программа жазган себебим баары бир эми бала карап үйдө отургандан кийин мындай сырткы келбетине каранбай калат экенсиң да. Каранайын десең, кой тигини кылайын, муну кылайын деп эле ошо боюнча убакыт болбой калат. Кээде мындай өзүңдүн стилиңди билбейсиң, таба албайсың. Ыңгайлуусун карайсың өзүңө постоянно. Ошон үчүн мындай башка эмелердин колу менен мындай профессионалдуу адамдардын колу менен сырткы келбетимди өзгөртсөмбү деген эмеде ойдо силерге жазган болчумун. Профессионалдуу тажрыйбалуу артисттердин көз карашы боюнча сырткы келбетимди өзгөрткүм келет эле. Именно эмнени өзгөрткүм келет? Чачымдын өңүн постоянно ушундай алып жүрчүмүн. Мен ушунун өңүн өзгөртсөм дейм, башкача кылып. Өзүм мурда өзгөртүүнү мынтип эме кылгам, бирок кадам таштай алган эмесмин да. Мүмкүн жарашпай калабы же жакшы кыла албай калышабы депчи. Анан постоянно кийимдерди болсо ыңгайына карап, жалаң спортивный кийинип, мындай удобныйына карап калат экенсиң да. Ошону дагы мындай башкача көйнөк кийип, мындай классика кийинип, ушинтип кийинсем кандай болот, ошентип өзгөрсөм болобу, мындай стилисттердин жардамы менен, жакшы эмелердин, адистердин жардамы менен көрсөм болобу деген эмеде. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү карманыбыздын чачы узун, анан суюк экен. Көптөн бери боелбогонго, уже чачы тусклый болуп, өңүн жоготуп коюптур уже. Өсүп кеткендиктен биз буну кыскараак кылып, азыркы модадагыдай кылып, түз кылып, карай кылып кыркабыз деп чечтик. Азыр биз түйүн боеп бүттүк, башын жуудук. Азыр учтарын мойкадан эле тонировать этип коебуз.
достор, биз бүгүнкү каарманыбыздын макияжын, чач жасалгасын жана маникюрун жасап бүттүк. Азыр биз Осистер дүкөнүндөбүз. Биздин тажрыйбалуу адистер биздин каарманга жарашыктуу кийимдерди тандап жаткан учуру. Ал эми сиз болсо 3-каналдан эч кайда алсаңыз, бир нече мүнөттөн кийин жыйынтыкка чогуу күбө болобуз. Мына ушинтип айым программасы өз соңуна келип жетти. Биз программабызды жыйынтыктардан мурун каарманыбыз Алинадан сурагыбыз келип жатат. Базарга барганда, дүкөндөргө отурганда өзгөчө кийим тандаганда эмнеден кыйналасыңар? Жарашыктуу биринчиден жарашпай калышы мүмкүн. Көбүнчө ошо жарашпай калат да. Ошон үчүн көп кыдырабыз. Бүгүн 3 комплект кийим кийдиңер. Ошонун эң жакканы кайсы болду силерге? Экинчиси жарашыктуураак, өзүмө жакты, ошону айырмаланды берки экөөбүздөн ошо. Эми биз салондун кызматкерлеринин ишине кайрылгыбыз келип жатат. Сага эмнеси жакты жана эмнеси көңүлүңө толбой калды же эмнеси сени кубандырды? Көңүлүмө толбой калганы бул макияжы жаккан жок, естественно эле. Чачым деле мындай өзүмдүн лицомо жарашыктуу болбой калды окшойт. Көрүп деле жатсаңар керек, барыңар деле. Мен салондун эмелери менен анча деле канааттандырган жок. Демек, сиз бүгүнкү салондун кызматкерлеринин ишине өтө канааттанбай калдыңыз, Канааттанган жокмун. Эмнени күтүп келдиңиз эле? Мен совсем эле башка образды күткөм. Ал оюм чыккан жок, мындай болгон жок.
Балким бул биздин каарманыбызга бул образ жакпай калышы мүмкүн, бирок тажрыйбалуу адистердин же болбосо биздин салондун кызматкерлеринин көз карашы боюнча сиздин жаш курагыңызга тандаган кийимдер сиздин дене түзүлүшүңүзгө ылайыктуу деп тандашты болуш керек деп ойлойбуз. Ал эми сиз дайыма дал ушундай суп-сулуу бойдон жүрө бериңиз. Айтып элем сизге бул нерсе жарашкан жок, анткени башында келген чачыңыз менен азыркы чачыңыздын айырмасы аябагандай эле чоң болду дейм. Азыр эми мисалы жаш курагыңызга ошол учурда азыркы замандын талабына жараша бул чачтар азыр өтө модада болуптур. Балким бул сиздин табитиңизге жакпай жаткандыр, бирок жакындарыңыздын, досторуңуздун, курбуларыңыздын бир нече күндөн кийин сизге комплимент айтат деп ишенебиз. Ал эми Усистер дүкөнүнөн мындай чакан белегиңиз бар. Белегиңиз кут болсун. Ар дайым бар болуңуз. Урматтуу достор, ушуну менен биз айым программасын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.